Сосновкада 15 тонна күйүүчү май төгүлдү. Активист Эртай Исаков социалдык тармактагы баракчасына күйүүчү май төгүлүп жаткан видео жарыялады. Анын айтымында окуя 2 май күнү Сосновка постунда болгон. Видеодо күйүүчү май ташкан унаада бензиндин төгүлүп жатканын көрүүгө болот. Булак Назар Ньюс. Кыргызстанда май айында бензин 2 сомго чейин кымбатташы мүмкүн. Май айында Кыргызстандын бензин рыногунда бай литрине 1,5-2 сомго кымбатташы мүмкүн. Мындай божомолду Нефтетрейдерлер ассоциациясы билдирген жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары жазышты. Бүгүнкү күндө Орусиялык мунай продуктылары рыногунда бензин тобуна дүң сатуу баасынын өсүшү байкалууда. Жыл башынан бери бензиндин баасы дээрлик 35%га кымбаттаган. ОПЕК плюс мамлекеттери май айынан тарта мунайды өндүрүүнү суткасына 1,6 миллион баррелге кыскартуу чечимин кабыл алган. Батыш өлкөлөрүнүн Орусия Федерациясына каршы санкцияларды киргизүүсү менен мунай өндүрүү кескин кыскарды. Бул мунай продуктыларын өндүрүүнүн кыскарышына жана заводдун сатуу бааларынын жогорулашына алып келди. Жаз айларында Орусиянын мунайды кайра иштеткен заводдору пландык профилактикалык оңдоо иштерин баштагандыктан рынокто мунай азыгы азая түшөт деп айтылат маалыматта. Маалымат Сереп Медиа. Yeah.